Кутман күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Алтын Доордун асыл адамдары. Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүн дагы Кутурдодо отурам. Кутурдодо бүгүн аябай кызыктуу окуялар болуп атат. Кутурдону эңсеп, издеп келген биздин конокторубуз дагы бар. Бакыт байкем болсо бүгүн колго тийди. Азыр суроону беребиз. Бул убакка чейин какта жүрүптүр, 5-измеренияга чыгып кеткен окшойт деп. Суроолор түшүп атат. Комментарийге 5-измеренияга чыгып кеттиңер деп ошол суроону азыр Бакыт байкеге беребиз. Мынакей биздин бүгүн коноктор. Бул кыздар Оштон келиптир, Лира, Айым болсо Москвадан келиптир кызы менен. Бул болсо биздин Шаазат байке. Булардын баардыгы биздин аруу топ. Кандайсыз Бакыт байке? Жакшы. Маанайыңыз сонунбу? Керемет дейли. Кереметпи маанай? Сизге бүгүн суроолор көп Бакыт байке. 5-измеренияга чыгып келдиңизби? Какта жүрдүңүз? Чыгайын деп аракет кылып атам. Билбейм. Биздин комментарийде ушинтип жазышып атат, Бакыт байке кайда жүрөт, 5-измеренияга чыгып кетти деп. Бакыт байке, сизге биринчи суроо. Вообще, деги эле эмне болуп атат бүгүнкү күндө? Акыркы кабарлардан айтыңызчы. Абдан сонун болуп атат. Мен бүгүн акыл жеткис кубулуштар болуп атат, көрүнүштөр болуп атат. Ошолорду чечмелеп, ошолорду жөн жайына талдап, ошолордун энергетикаларын кабыл алып атабыз бүгүнкү күндө. Вообще, бүгүнкү түшүп аткан энергиялар деги эмне өзгөрүү киргизип атат биздин жашообузга? Негизи эле өтө тездик менен болуп атат, өтүп атат. Эмне өтүп атат? Эмне болуп атат? Келе аткан энергетикалар ушунчалык күчтүү түшүп атат, ушунчалык бат түшүп атат. Өзгөрүү ушу адамдын өзүнө байкалбаганы менен, мындай сезимтал адамдар баарын байкабаса керек. Мындайча айтканда, күн эмес, саат сайын өзгөрүү болуп аткандай да. Ошончолук энергия өзүнүн күчүн, таасирин берип атат, жаңы келген энергетика. Азыркы эле бүгүнкү эле көрүнүш, кечээинки эле көрүнүштүн баары ошол азыркы кара күчтөр деп коюп атпайбы? Ошолорду жер алдынан баары сүрүлүп чыгып, жер үстүнө чыгып, адамдарга жашынып, адамдар менен иштешип аткан жер үстүн тазалоо калды. Физический адамдардын денеси менен иштеп атат азыркы күчтөрдүн баары. Ошо менен ал бүтсө эле Алтын Доордун эшиги, 5-жыктын эшиги ачылган турат да. Бакыт байке, мынага азыр болуп аткан Украина менен Россиянын ортосунда жаңжал, согуш. Буга дагы азыркы түшүп аткан энергиялардын бир кандайдыр бир таасири болуп атабы? Кандай болуп атат бул? Эмне үчүн болуп атат мындай? Же только политикабы? Жок, биз политика бул атайын ошол бир ааламдык план, ошо тазаланууга эң борборунда ошол күч бүгүн тазалоо күчү Россияга келип калды. Бул эки бир туугандардын ортосуна кандайдыр бир кара күчтөр кирип алып, бирине бирин чагыштырып, негизги адамзатын өстүрбөй, баягы өздөрү айтып келаткан бар го, бир миллиард эле адам калыш керек дегенчи. Мына ошол план ишке ашырмак болушкан. Бирок ошол план ишке ашпай калды. Себеп дегенде, мына өзгө көрүп атсыңар, азыр бул тазалануу катуу жүрүп атат. Менин оюмча, кечеги биз билдирүү боюнча бүттү деп деле эсептесек болот. Себеп дегенде, акыркы кармаш кара күч менен ак күчтөрдүн мына кара күчтү бирок алган жатат жер үстүнөн, адамзаттын жашоосунан. Андан кийинки жашоо ойлойбуз, аябай сонун жашоо келет. Адамдын акыл жетпеген ушунчалык керемет жашоо орногон турат. Кара күчтөрдүн акыркы чыгышы болуп атса, анда согушта бүттү деп айтсак болот экен да? Согуштар бүттү. Мындан кийин болбойбу? Мындан кийин бул акыркы деп аткандан кийин мындан кийин жок деп, мындан кийин ар бир адамдын өзүнүн индивидуальный тазалоонусу кичине аз эле болот го, мурункудай эмес да. Ар ким өзүнүн кандайдыр бир жаман акыбалга алып келип калса,
кыйкырып өкүрүп алабы, өздөрү чыгарганды билип алат. Ошол энергетикалар чыгат, адам башкада ошо козгоп аткан ички аң сезимдин түпкүрүнө сиңип кеткен энергетикаларды бүгүн ошол сыртка чыгарып атат. Себептен баарыңар деле азыркы трансформация деп коет атпайбы? Адамдар ооруп атат, башы ооруп кетип атат, ар кандай болуп атат, бирок бул убактылуу эле нерсе да. Ооруп кайра өтүп кетип атпайбы? Мына ошол нерселердин баары трансформация болуп атат. Баягы эскинин ордуна жаңы орноп атат да. Эскинин баары чыгып аткан учур. Ушул жерден да сон суроо пайда болду да, Бакытбек эке. Сиз айтып атпайсызбы азыр адамдардын ичиндеги нерселердин баардыгы чыгып атат депчи? Анан азыр интернет каналдарын карасак эле бүт жерде эле бир техникаларды сунушташат да. Сен кел, мен сени ата тегиңди тазалай салам. Анан кийин сендеги болгон блокторду тазалайм. Анан кийин кичинекей кезиңдеги бала кезиңдеги травмаларды тазалайм дегенчи. Ошол техникалар керекпи же бул азыркы убакытта башка бир жеңил желпи техникалар менен өзүбүздү тазаласак болобу? Албетте ар бир адамдын тазалоочу күчү бул өзүнүн оюда. Эгер адам өзүнө ишенсе, өзүнүн оюн тазалаганды билсе, эч кандай техникалардын да кереги жок. Адам өзүнүн оюн тазалап, өзүнүн сөзүн баарын өзүн көзөмөл кылып эле өзү чыккан оң болот да. Анан өзүнүн күчү жетпесе бирөөгө барат, бирөөлөрүндө энергетикасы бар, алар жардам берет. Бар андайлар. Азыр көбөйүп атат, эми бирине бири жарык болуп аткан учурлар көп да. Бирок ушунун баарын бала чыгып аткандардын баары кандайдыр акчага баалап салып атпайбы, ошо туура эмес болуп атат да. Азыр биз бири-бирибизге ушунчалык төгүлүп жардам беришибиз керек да. Кудайдай көз караш, Кудайдай ой болуш керек адамдарда. Себептен биз Кудайдын жыштыгы деп койгон жыштыкка кирип баратабыз да. Ошо үчүн адамдын өзүнүн ички бейли Кудайдай болуш керек азырча. Биз ошондо теңдик, тегиздик энергетикасын бат эле орнотот элекпиз да. Эгер дагы эле биз ошо мен сени, мен кыйынмын, мен тура берсек, бул энергетика жайыраак орноп калат да. Бакытбек эке, ошону бир кыскача кылып туруп айтып берип коюңузчу. Ошону биз өзүбүз кантип ушу блокторубуздан, кантип ушу травмалардан кантип тазалашыбыз керек? Эми ар бирибиздин ичибизде андай нерселер толтура бар да, ушул убакка чейин жыйнап алгандарчы. Эми ошолордон кутула албай жатпайбызбы? Ичинде депрессиясы барлар дагы толтура. Ушундай кыйналып аткан адамдар бүгүнкү күндө көп да. Ошого бир техника сунуштап коюңузчу. Жөнөкөй кантип эле өзүбүз сүйлөп эле кутулуп кетсек болот. Обычно эле үйдө градусниктер бар го. Градусник? Градусниктер ылдый көрсөтөт, өйдө көрсөтөт. Температураны өлчөгөн. Мына ошол сымактуу өзүңөрдү элестетип эле коюңарды. Мына ошо шкалага койсо болот да, ар ким өзүнчө. Шкалагачы баягы 37, 36 градус ушундай го шкалага. Анан ошону баягы ылдыйкы 0дөн өйдө наркы плюска өзүнүн эле оюн ошо коюш керек да. Анан ошол ойду багып, ошол акыбалды дайыма пайдаланып, адам өзүн көндүрсө эле баардык нерседен чыгып кетет да, орундар алмашып калат да. Мисалы ошол жыштыктар деп коелучу, ошол сен көтөрүлүп аткан жогорку жыштыктар. Адам бир жыштыкка туруп алса, мен жакшымын деген. Же болбосо мен ушунчалык здоровмун деп коет го устар. Ошондой жыштыкка туруп алып эле өзүн ошондой элестетип, ошону карманса эле, адатка айлантып алса эле, адам бат эле көнүп калат. Бат организм ошо көнгөндөн кийин энергетикада адамдын клетка уровенинде же ДНК уровенинде бул өзгөрүүлөр башталат да. Адам ошол акыбалга келип калат да. Бүт эле адам колунда да. Сон, рахмат Бакытбек эке. Анан азыр ушул суроого дагы байланыштуу регрессология деген өсүп атпайбы? Азыр, например, жана техникалар боюнча адамдардын бала чактагы травмаларын, блокторун тазалайт деп атпаймынбы? А регрессология деп дагы сунушташып атат. Бул мурунку жашоолорундагы кандай десем, ошондон бери келаткан нерселерди дейинчи, же болбосо мурунку жашоосуна кирип, ошол жактагы блокторду чечмелешип атат да. Ошол керекпи, кереги жокпу деңизи? Биз баягы азыр өтмөк мезгилде отурабыз да, переход го мындай айтканда. Бир доордон бир доорго көчүп атабыз да. Ошондуктан ал доордун жашоосу биз бараткан башка жашоо. Биз бул эски жашоо деп коелучу. Ошонун баарына өзүнүн энергетикасы адамдарды азыр өзүнөн өзү эле тазалоо деп атпайбы, тазалоо жүрүп атат да. Буга баягы сен өзүң көмөк болсоң болот, баягы өзүңдүн оюң менен
баягы квантовый скачок дегенде оюң менен секирип же аң сезим менен секирип жаңы дүйнөнү баштай баштасаң эле эски нерсе акырын жуутуп кете берет да. Только баягы өзүңүн жан дүйнөң менен кой беришиң керек да. Мисалы менде эмне тоскоол болобатса же эски нерсе болуп блок болобатса ошол алдысында эле ички дүйнөңөн кайталап койсоң эле бүгүнкү кезде алынып атат да. Сон. Ушуну айтып аткан себебим баягы бизде бир болгон го маек жана кармалуу күчү боюнчачы, ошондон кутулуу боюнча. Демек эски энергияга ыраазычылыгыбызды айтып эле, кой берип эле, жөнөкөй сөз менен айтканда ыраазымын. Ушу эски энергиянын баарын кой бердим, кетирдим, ыраазымын. Жаңы энергияларды кабыл алдым деп эле жаңы энергияга өтөрөбүз, Өтөбүз керек. Анан ошо бир нос бар да. Мисалы бүгүнкү келип аткан энергетиканын өзүнүн кандай иштейт дегенде адамдын жан дүйнөсүндөгү жыргалга иштейт да бул. Ошон үчүн адам биринчи ушуну баштаардан мурун бир өзүнчө бир ички дүйнөсүнө бир жылмаюуну, күлкүнү киргизип алса да. Анан ушуга өзү менен өзү жаш баладай болуп элечи. Өзү менен өзү сүйүнүп, өзү менен өзү кубанганды үйрөнүп алса эле, бул адамдагы ошол жийилип турган негативдердин баары акырын кетип алат да, энергия алмашып кетет да кайра элечи. Энергия алмашып кетет да, жакшы нерсе энергияны бага баштайт. Ошонун энергетикасы кире баштагандан тиги кетишке айланып кетет да. Ошону Бакытбек аке, например, жашоодо ар кандай ситуация болуп атпайбы? Өткөндө да биздин бир көрүүчүбүз жазыптыр. Ата энемден айрылып турсам мен кантип жакшы настроениеде жүрөм депчи. Ушул кубанычты кантип биз жүрөгүбүзгө киргизишибиз керек? Бир эки сөз менен айтыңызчы. Жүрөктөн жылмаюу керек да. Адам өзү просто жүрөктөн жылмайса эле, мына жылмайдык адам эле жылмайганда, ушу жылмаюуну эле көкүрөккө салганда ар бир адамга жылуулук кирет да. Эгер адам ушуну адат кылып көндүрүп алса, кандай акыбалда болуп калса да, ушул өзүн кайра ушул акыбалга алып келгенде баягы состоянияга түшүп калат да, кайра жакшы болупчу. Анан бат унутуп кетет да. Себептен мындайча түшүндүргөндө баардык жаралган көйгөйдү адам дилине сала билиш керек да. Дилине. То есть дил деген бир күчтүү энергетикадан турат да. Ал ушунчалык кандай жаман ой болуп алса, кандай не болсо да, дил аны чачыртып жиберет да. Адам бир паста ошол жаралган көйгөйдөгү энергетиканы өзүнөн чыгарып салса болот. Сон Бакытбек аке. Бакытбек аке, азыр мына Фейсбуктан көп окуп атам да. Алтын доор деп бир айтылат, Манас доору деп бир айтылат, Жанду Нур доору деп айтылат. Негизи кайсы доор келди деге? Бул доорлор деле өтмөк доорлор да, таш доору дегенде, коло доору дегендейчи. Баардык нерсе өзү доордун немеси менен аныкталат да. Анан мисалы бул алтын доор деп айтылып атат, ошол алтынды мындай салыштырганда ошол убактагы ошондой жашоодун доору да. Баардык жагы тең. Ошондо анан аны билбейм, аны Манастын дооруна деп же болбосо тиги дагы кайсы доорлор бар. Жанду Нур доору келди дейт, Манас доору келди дейт. Де кайсы доор келди? Ар кимге айтып атканда да биз үчүн ошол эле доор кылып келатабыз да. Ар бир доор мисалы 2000 жылдан 2000 кылымдан бааланчу да, чынындачы. Бул Манас доору 1000 жылга бааланып атат да. 1000 жылдан кийин дагы бир может күмүш бриллиант доору келеби, ошондой нерсе да. Ошон үчүн бул доору өтпөк нерсе да, өтө турган нерсе. Болот, анан өтө турган нерсе. Манас доор деп турган Манасты апарып кайра жок кылып атат. Мага айшыгы андай нерсе. Көкүрөгүмө да келбей атат да. Манас күчү десек абдан туура да. Себеп дегенде Манас күчү ар бир адамда бар, бирла кыргызда эмес. Бул ааламдык аң сезим ар кимизде бар. Кудайдын бир клеткасына дегендейчи. Вот ошол клетканын Кудайдын күчү менен азыр иштей турган убакыт келип атпайбы? Ошол биз Манас күчү деп кабыл алып атабыз да. Манас күчү бирок алтын доор, Туура айтылганда алтын доор деп айтылып атат азыркы доор. Алтын доорда Манас күчү. Манас күчү менен иштеп атпайлы. Сон, рахмат Бакытбек аке. Бакытбек аке, вообще могу 22-жылдан эмнени күтүшүбүз керек деге? Аябай сонун жыл, бул жылы 20% эле аракет кылып койсо 80% результат болот. Ошо
кайсы усилияны кылышыбыз керек да кайсы результатты күтүшүбүз керек? Мисалы ошол жерде канча болуп атабыз, 5 болуп атабызбы? Кыргызда жакшы сөз бар го, жетинин бири кыдыр деген. Мына ошол жетөөнүн бири кыдыр деген ушул арабыздан бирөө кыдыр эмес. Ошо 7 кишинин энергетикасы чогулганда бир кыдырдын күчүнө ээ да, мындай айтканда. Ошондой түшүнүк менен ала турган болсок, бүгүн сен алтын доор деп өзүң алтын доорго киргизип жашай баштаганда, сага тартасың да ошо энергетиканчы. Анан сен жаныңдагыларга чачыра баштайт. Анан тиги бул баягы бирдики миңге, миңдики түмөнгө дегендей бул энергетика көбөйүп батып отурат да. Ошол нерсени, ошол канчалык биз алтын доорду баягы биле баштаганда, анын энергетикасын эл тарта баштаганда керек болсо, мисалы алтын доорду бир күндө орнотуп койсо болот экен да. Эгерде ушунча эл да биз алтын доор болобуз деген нерсени бөлүп чыгарса, энергетиканы. Ошончо элдин энергетикасы бир күндө ошо алтын доордун энергетикасын жерге отургузуп коет да. Сон Бактыбек, сиз бүгүн группада эртең менен аябай кубаныч, сүйүнүч менен жазган экенсиз. Ошол эмнени кубанып сүйүнүп айттыңыз бизге? Бат эле келип калды, 1000 жылда күткөнүбүз бир күндө, бир айда келип калды дедиңиз го. Эмнени күтүп атабыз? Не келип калды? Мисалы мындай болуп атканда, мисалы ошол алтын доордун этаптары, өзүнүн баскычтары көп да. Азыр биз учурда 4-жыштыкта жүрүп атпайлыбы? Анан эми 4-жыштыктары базып өтүп, анан кийин 5ти базабыз. Булардын баары жана аң сезимдин өсүшүнө байланыштуу да. Айтып атпайбы, бир күндө деле жаратып койсо болот, анан өспөсө биз жүрө беребиз дагы эле ушинтипчи. Мына ушул нерсе токтоо болуп калгандыктан, Украинада болуп аткан согуш талаасындагы нерсе үстүнө жакпады окшойт да, үстүнө бир бул качанга чейин эми. Баягы эл кыйналат, адамзат кыйналат, анан көчө буларды бат өткөзүп коебузбу деген чечимге келди да. Азыр полный кадимкидей эле иштей башташты. Мисалы жердин алдындагы алпаталарды ойготуп атат. Булар бизге жакыныраак, мисалы бизди жетелегенгечи. Ошондой эле үстүндөгү күчтөрдүн баары, мисалы баардык ошол доброжелательный жанагы инертный бар го. Алар полный өздөрүнүн энергетикасын жерге бере баштаганда, бул жердеги даже биз жашап аткан 4-жыштыкта өзгөргөн деп атат да. Ал өзгөрүп кетсе, биз автоматически 5-жыштыкка барып калабыз да. Ошол үчүн кечеге кылып аткан ишине эми ою 1000 жыл күткөнчө бир жылда болот экен деп биз аябай сүйүндүк, аябай толкундандык. Ошондой эле сезип турдук. Бул үчүн бүт аалам күчтөрү ушунчалык кубанып сүйүнүп атканчы. Баарысы да бир бүтүнбүз да бул жер аалам. Бул сонун болду да. Болот. Бул аянда түштү. Бул маалымат. Бул баягы сезимде. Өзүң оюңа келет, анан оюң менен дейсиң, анан ошону өзүң фактты бир издей баштайсың далилчи. Өзүңө эле. Анан ошонун баары эле ошо ойлогон оюңду дал чыга баштайт да. Мындай болот, мындай болот деп кайра өзүңдүн сезимиң өзүңө жооп бере баштайт да. Анан эле жүрөктө бир толкундоолор болот. Анан сен ошол толкундоолордун негизинде анан сен да ошо энергияны бөлүп чыгара баштайсың да өзүңөчү. Биз өзү как трансформатор сыяктуубуз да. Бөлүп чыгарабыз, кабыл алабыз, көбөйтөбүз, азайтабыз, күчтөн турабыз да. Но ошону толкунданып өзүңөн чыгарган сайын, ошол толкун канча жайылат. Мен айтып атпайбы, бүгүн эле алтын доор келдик деп баарыбыз ошо киреличи, алтын доор бүгүн эле келип калат деген. Сонун, керемет. Бактыбек, ушул март айынын энергиясы негизи аябай башкача энергия деп айтылып атат го. Мындай сыйкырдуу нерселер, прям мындай сөз менен айтып түшүндүрө албаган нерселер депчи. Ушундай энергия бир кандай десем эми ушундай быйыл азыркы март айындагы энергия 24 октябрда эле болот экен да. Бул ошондо кандай энергиялар болот атат ушу март айында? Бул полностью трансформация кыла турган ай ушулай деп айтылып атат да интернет блогдорундачы. Ошо трансформация деген өзү ошол бир нерседен бир нерсеге өтүү да. Ошол жаңы келе аткан март айындагы кандайдыр жаз айында өзү ушундай ай го, бир жаз айында бир өзүнчө айдын кызматы бар да. Анан жаз айында баягы мына жерден тоң чыгат, бүт баягы курт кумурскалардын баары кайра жаңды болот деген учурда бул энергия кабыл алып өтө күчтүү болот да. Дал ошол учурда бул биз ушул энергияларды кабыл алып
адамдардагы бир ойгонуу процесси, ачылуу процесси, өсүү процесси болуп көрбөгөндөй нерсеге жетет да. Эгер адамдар бат эле ушундай ошол нерсе ачылып кетсе, мен ойлойм бул нерсе бат алдыга, андан кийин эле жылда берет баягы 24 деп эле карабайт болуш керек. 24 бул мындай срок болуш керек. Адамдар ошол убакытта bir цикл бүтөт да. 24 деген бул 12-12ден да, биз эми 12-12ден баягы 12ден мүчөлүү жашты эсептейбиз го. Ошол сыяктуу бир циклдар бүтөт да. 24 деген бул баягы аттарды да кунам болду, насый болду деп коет го. Ошол сыяктуу бул эсептелет да, бир күчтүү жетилгендиктин, жетишкендиктин энергетикасы болот да. Бакыт байке, ушул азыр мына жаш жөнүндө сөз болуп аткандан кийин азыр ушул жаратылыштагы өзгөрүүлөргө дагы кичине токтолуп кеттиңизчи? Жаратылыштагы өзгөрүү, өзгөрүп байкабасыздар. Билбейм кандай болуп атат, бир жерде туруп эсик болуп эчтеке чыкпай калып атат. Бир жерде болсо мына кыш түшпөй калды дешип атат, суу албай калды деп атат. Кептин бар бул өзгөрүү жүрүп атат, климаттын өзү өзгөрүп атат да. Себеп дегенде биз бир муктаждыктан адамзаты да чыгыш керек да өзгөрүүдөчү. Мисалы биз азыр тамакка болгон муктаждык болуп эле, мисалы продукттан эл талап атпайбы ага кезинден көргөн жердечи. Жок, анда болсо адам тоо астына келе баштаганда эле өздөрү жанакы азыр живительный энергия да. Аламдачы күндөн алса болот, абадан алса болот. Ошол эле керектүү калорияга бүгүн булардын баары жаңы дозу толуп атат да. Адамдар ошого адаптация алыш керек да. Акырын-акырындап бул муктаждыктан чыгыш керек да. Ошол негизинде аябай эле чоң өзгөрүү жүрүп атат да. Мисалы бул өзгөрүүнү ар ким эле өздөрүнөн эле байкаса болот. Мурдагыдай тамак ичпейт эч ким. Ичиде эле болсо ооз тийип калат. Но бара-бара барып адамдар бул муктаждыктан чыгып кетиш керек да. Ошолордун этаптары жүрүп атат кошо баягы өзгөрүү мененчи. Тамакка көп нерсе кызыкпаган себеп дегенде азыр дагы сиз март айы деп атпайсызбы? Ошо март айынан кийинки өзгөрүүбүздө аябай кызык болот да. Мисалы акыл менен жазып алган көп нерселер керексиз болуп калат. Мына аны кандай дейсиз? Мисалы бүгүн президентибиз айтып атат да, мал сойбогула депчи. Тиги өлгөндөчү. Ana ушул сыяктуу эле адам бул акыл менен түзүлгөн нерселер да. Булардын баары адамга өөнү учурай баштайт да, жакпай баштайт. Мисалы карап турсаң, адамдар аял заткалачы боёнуп соёнот го, бунда акыл менен кылган иш да. Же тоюп койго деп чуркайтыгы баары, булардын баары акыл менен кылгандыктан, булардын баары азыр жоюлуп аткандыктан адамдардын кызыкчылыгы буга кетип калат. Адамдардын кызыкчылыгы жалаң эле жан дүйнөнү болуп калат да, ушу жан дүйнөнүн байлыгы азыр алдыга өзөт да. Тур ушундай кырдаалда жүрөбүз да. Ошол жерде ар кандай болуп калып атат, аны биз түшүнө албай калып атабыз да, бул эмнеге мындай болсо бул салт эмес беле деп салтка байланып атабыз, бирок андай эмес. Негизи биз өзгөрүүнүн үстүндө жүрөбүз да, өзгөрүп атабыз. Сон. Анда азыркы күндө салт саналардын көп эле жок болот экен да. Эл эмне дейт деген нерсенин бардыгы. Акыл менен түзүлгөн нерсенин баары жок болот. Сон. Керемет Бакыт байке. Рахмат сизге. Дагы бир суроо бар. Хутордо элге эмне кызмат кылып атат? Бүгүнкү күндө аруу топтун уже кызматы кандай болуп калды? Уже жарым жыл болуп калды аруу топтун түзүлгөнүнө. Хутордонун кызматы кандай болуп атат? Пирамида орнотулду. Кандай азыр өзгөрүүлөрдү киргизе алды элдин жашоосуна? Мен ойлойм, биздин көз караш менен, энергетический көз караш менен кылганда, биз кылган нерсени, хутордон жасаган нерсеси вообще эле чоң нерсе да, айтып жеткизе албайсың да. Баары энергетический, баары бирдеки миңге түбөнгө деген бул жердеги мыйзам иштеп аткандай. Мисалы бир жаман жерде болуп аткан жерге бир тилек кылсак, ошол аруу топ азыркы күндө көбөйүп албакпы? Аруу топту ошо бир маалда, бир убакта ошол энергетиканы создавать этишип атат да. Ошону жөнөтүшүп атат да. Мисалы ушундай көп мындай, пока биз буга машыгып бүтүп элекпиз, мисалы мына эле бүгүнкү жаанды айтайлы да.
жабайт дегенде какая билесизби ошодон анан жаан жагыза салсаң эл каршы чыга баштады, кар жааган оодон эмнеге жаан жагызасыңар деп. Анан ошондо жанагы бир балабыз аркылуу анан көл көтөрүлгөн да, океандар. Анан ошондо эле жамгыр жаагандан биз окуймунча жамгыр эмне кылат дегенбиз. Ошондо себелеп анда себелебизде бүгүнкү күндө себелеп аткан учурда чаанды. Бир жумадан бери. Эми bunun артында мындай нерсе бар да, мисалы эч коркпогула, молчулук, токчулук, ташка да чөп чыгат сизде деп. Бул эмне элдиге, жалпы адамзатына, жалпы биз адамзат деп сүйлөйбүз да. Адамзатына келген кут да, кут береке. Сон алтын нур менен, биринчи келген. Бирок ошонун ичинде эле өзгөрүүлөр жүрүп атат. Керексиз нерселер акырын жок болуп атат. Сиз угуп каласыңар, мисалы баланча деген чымчыктар бар эле жок болуп кетти, же болбосо чаяндар жок болуп кетип атат деп атпайбы, арыларчы. Ошолордун баары ошол өзгөрүүнүн ичинде керектүү калып, керексизи башка жака кетип атат да. Сон өткөндө сиз группага бир желектин сүрөтүн салдыңыз го? Ар түрдүү символдор бар экен да. Бакбеке, бул желек сизге аяндан түшкөнбү? Шунун символдорун түшүндүрүңүзчү, эмне деген символдор? Буну айтып отурсакчы, өзүнчө бир китеп да. Бул түшүп атканда, бул көрсөтүп атканда эң биринчи бул кайдан келди көрсөткөн да. Алтын чачыктуу капка салынып келинген болчу. Асманда турду. Анан шаадып пайда болуп, анан Манас ата чыккан да. Манас ата чыгып туруп анан баягы немени алып түшкөн. Каптычы. Анан капты келип жасканда анан ичинен моундай көк бөк асмандагы эле свет менен аламдын бетин жаап калган да. Желек да бирок желбиреп. Бирок бир да сүрөтү жок. Анан бир күн турду, эки күн турду, кабыл алып атабыз. Кабыл алып аткандан кийин акырында анан ого символдор чыга баштаган да. Анан символдорду мен ал убакта жаңы ачылып аткан убак болчу. Келген сезим менен чечмелеп аттык көп нерсеничи. Анан ошондо бизге чечкен чечмелер боюнча көрдүңүзбү, бул туу да баягы. Дүйнөнүн туусу деп коелучу. Андан кийин бунун башында божий турат. Кайсы жеринде божий? Мына божий турат, туунун башында. Бурчунда, кичине экранга жакындап коюңузчу. Окей. Божий турат, бул ошол аалам деген сөз да. Ааламды билжет, аалам жерге конду деген сөз го ошондо. Эмне кыргыздын божийнун символу көрсөткөн. Анан бул болсо көрдүңүз алтын свет. Слиток. Алтын доор деген белгисиз да. Анан бул сүрөт түшкөн. Анан бул сүрөт түшкөндөн кийин, алтын доор турбайбы деп биз билдик да. Бирок бул жагы моундай сүрөттөр түшө баштаганда биз чечмелеп албай калганбыз да биринчи күндөрү. Анан кайра экинчи отурганда сезимге түшкөндө, анан бул түшкөндө муну көрбөйсүзбү? 4 диндин символу да мисалы. Бул баягы еврейлердики, орустар христианский, бул мусулманский, бул кытайский, индиянбы ушу. Буддизм. Анан бунун баары Будда бияка кирет да. Анан булардын баары көрсөтүп туруп, анан бул жерге биздин Теңир тоону койгон да. Теңир тоо, ушул Теңир тоодо анан алдында көл бар. Анан булардын баары мынтип келип туруп, жылы отуруп келип буга киргенин көрсөткөн да. Нурларга. Бул тош бул диндердин баары бул доорго өтөт дегенчи. Время вакыт келип калды дегендей да. Анан көрсөтүп мунун баары бияка биргет дегенден кийин анан бул касиеттер келет дегенчи. Мисалы күн да. Бул баягы биз эми мындай эле тартып койдук эми так бүркүттүн башкачаак болчу, биз баягы художник эпепчи алак тартып койдук. Анан бул ошол касиет күчтөрү келе баштаган. Кондуп атканчы, мына касиет күчтөрүн колдоп, анан бул жерге келгенде мына асман менен жердин жакыныраак кылсаңыз көрүнбөй болду. Асман менен жердин биригип атканы. Азыр ошондой неме жүрүп атпайбы? Энергетикаларчы. Мына көп биригип аткандагы энергетикалар азыр мына биз ойгонууп атпайлыбы? Ойгонууларын көрсөткөн. Бул болсо жана чыгырык сыяктуу
ааламды айланып турган өзөгүнүн баарын кошулушу жөнүндө өргенде. А бул ногу түшкөн бул мындай болчу белгиси, мындай айланып калыптыр. Бул баягы атадан балага өтүүчү түбөлүк аалам кыймылы да деген белги да. Түбөлүк ааламдык кыймыл деген белги. Бул болсо келип аткан асмандагы нурлар бул мына улам жакындап беди алсак болуп турабы? Улам жакындаганда бул дүйнөлүк колесо, мисалы, колесо деп коет экен, дүйнөлүк айланпа да. Жанагы мен кийин түшүнүп атам, жанагы азыр бир немеде Кали Юга, бирдеке Юга дегендер бар экен го. Ошолордун баары баягы бириккендеги ошол жетөө эле болчу бул мунун. Ошондон кийин баягы улам бир таякча түшүп турган 8 кылып турган баягы биз жаргылчак деп коебуз го. Ошол сыяктуу мындай бир дүйнөлүк колесонун айланып атканы болду да. Анан ошону чечтик. Чечкенден кийин эле бул жерге бир аянчыны алып келди. Анан кийин аянчы келип туруп мындай жол жобосу түшүлдү да. Bunun жол жобосу бар бекен, жол жобосу да. Жол жобосу түшүрдү. Устав деп коебуз азыр тилбей, типа устав сыяктуу да, ошондой жол жобосу кандай болот, алардын баары айтылып түшүдү, анан баары бияка жазылып, ошодон кут кому деп ошондо ачылды да. Кут кому деген адрестери менен кандай. Андан кийин анан бул нурду алып келип түшүрдүк. Бул азыркы биз ошол кармалып турган 7 нурду 8 нурду кылып койду. 8 нур кылып туруп анан муну баягы кыргыздын желегин коюп коюшту да. Бул ошол эме мен ойлойм ошол кыргыздын баягы дүйнөнүн атасы кыргыздашып атпайбы? Анткени кыргыз биринчи кыргыз жаралган, экинчи индес, анан үчүнчү Тибет, төртүнчү еврей, анан 4 урттан тараган жалпы улут дейт го. Ошол сыяктуу бир билдирүүлөрдүн негизинде бул түшкөн желек. Бул эме ушунчалык эбегейсиз чоң желек. Анан мындан кийинки желек түшкөн туу. Ал тууду мен билбейм. Бир художник тартпаса, ал азыр менин көз алдымда турат. Ал желек кандай желек экенчи? Ал желекте ушунчалык аталар, жанда жалаң аталарды көрсөттү эми. Аталардын өзү баягы биздин көрүшпөсү 1,5-2 метр болсо аттын үстүндө мынтип отуруп аткан мынтип. Баалы арык мындай курчолору бар белиндечи. Ошондой аталар анан калпак, анан мындай тебетей кийген. Анан ошол колдун баарында туу бар, ар бириндечи. Ошо сизге түшкөн туу? Жок, башка туу да. Эми ар бир туунун бийиктиги 5 метр го деп желектин өзү эле желбиреген. Эми ошондо мындай желек турса, мына мына жерде желек көтөрүп барат, татаанын колунда желекче. Мына жерде бир алтын неме нур чачырат, айпак нур. Чачыратат да аппак нур келип ушундай келип куюлуп атканда, аппак нурдун арасында ошо нурдун өзүнөн эле айпак боожий турат. Ая кызыктуу неме да. Иши кылып бүт ошо түшүп аткан энергетикадан түшкөн желеккен аябай көрдүм. Бирок желектин свети неме болчу? Күлгүн свет. Күлгүн нур чыгып атат, ак менен кошочу. Ушунчалык бир кооз туу. Ошондо бүт аталардын баары кармап алып, баары туу көтөрүп алып, баары чыгышка кетип атат да. Ал желек алдында тартып элек ал. Но ошол тамап все бир ушунчалык кооз желек да. Ал алтындордун желеги болду, же кыргыздардын желеги болду, билбей калдым, бирок жалаң көтөргөн кыргыз аталар болчу да. Сон керемет. Элге эмне деп айткыңыз келип атат мүмкүн? Эми эл кичине ойгонуп процесси жүрүп атат эл арасында. Анан ошол арабызда өзгөр билесиңер, ар кандай динде адамдар бар, ар кандай салтты кармаган адамдар бар. Чынын айтканда баардыгы өзгөрүп азыр бир эле улуу биримдикке коюлушуп аткан учур. Сен тилиңе да, өңүңө да бөлүнбөй турган учур. Жалпы адамзат мындай чачырап кыргыз улуттарга бөлүнүп, өңдөрүнө бөлүнүп жасады жок, баарын ошону бир бүтүндүккө алып келип аткан заман. Туура түшүнүп, анан туура өссөк, ар ким өзүнүн оюбуз канчалык бийиктесе, бийик нурларга ээ болуп турсак,
алтын доор андан башка дооруларда бат батордон өтпеген ушунчалык сезим бар. Элиме өссө ойгонсо дейбиз, башка эмне. Сонун керемет. Сизге чексиз сүйүү жана ыраазычылык Бакыт байке. Бул болсо биздин ару топтун эң позитивный ушул Кутордого чакмак таштарды алып келип баарыбызга кам көргөн сонун айым Лира, кош келипсиң Кутордого. Өзүңдү тааныштырып, Кутордого кантип келип калдың, ару топко кантип кошулуп калдың, анан өзүңдүн ойлоруңду, өзүңдүн сезимдериңен бир эки сөз айтып кетем биздин көрүүчүлөргө. Рахмат Назгүл эже. Мен Кутордон ошо YouTube каналынан көрүп калдым. Назгүл эженин алып барып, ошо Бакыт байкениз алтын доору боюнча сүйлөп жатканын көрүп, ошол боюнча маалыматым бар болчу буга чейин. Анан мага аябай кызыктуу болду. Анан баягы Манастын чыгырыгы боюнча деги эле ошол биздин кыргыз элинин бүт эмесин ушул жерден угуп, ушул жактан билдим да. Мага абдан кызыктуу болду. Анан ар дайым YouTube каналынан көрүп маалымат алып турчумун. Анан ошол атайын эле келдим Кутордого көрөйүн депчи, өз көзүм менен көрүп. Мына азыр бүгүн Кутордодо олтурам. Бакыт байке менен учурашып, Бакыт байке менен кызыктуу маалыматтарды алдым, өзүмө керектүү. Аябай сонун болуп жатат. Пирамиданын алдына турганда энергияны аябай күчтүү энергия сездим. Миле айландырып жатты ошол энергия. Ошол башыма батпай, кадимкидей сезилди да. Ошо бир аз турганда эле, уже сразу турганда эле билинет экен. Энергиясы аябай укмуш, тазалануу процесси жүрөт экен бул жерде. Аны да сездим. Ошол ишыгып укмуш да, көзгө көрүнбөйт, бирок энергия сезет экенсиң да. Чоң рахмат Лира. Кутордого ушинтип чоң кызмат кылып атасың, элге чоң кызмат кылып атасың. Ошол кызматтарыңа ыраазычылык сага. Кийинки коногубуз Айым. Айым Кутмангүн. Жакшытар, саламатсыздарбы? Силер каяктан келдиңер, кантип келдиңер, эмнеге келдиңер, эмне издеп жүрөсүңөр Кутордодо? Мен ушул Бакыт байкени YouTube каналдан көрдүм эле да. Биринчи бөлүмдөн 50-чү бөлүмгө чейин аябай кызыктуу болуп, үзбөстөн көрдүм эле да. Молодец. Анан ушул Кудай насип этсе Кыргызстанга келсем, Россиядан Кыргызстанга кыздарым каникулга чыкса келсем, ошо биринчи эле очередь адресин таап алып, ушул канча убакыт болсо да келип, өзүмдү жан дүйнөмдө издеген баягы эмелер болот го адамда. Ошону ушу билейинчи, үйрөнөйүнчү деп изденүү болгондо бат эле келип калдым. Анан азыр таң калып атам, ушуну YouTube'дан көргөн ушул бози, ушул жерди азыр отурам өзүмчү. Анан эмне сезип атасың? Ушул атайын күтүп, эңсеп келген нерсеңди ушул жерден таптыңбы? Анан келип эле Бакыт байкени көрүп эле баардыгын тапкандай эле болуп калдым. Издегениң бар. Ооба, издегенди тапкандай болуп калдым. Жан дүйнөм толуп калды. Абдан мага ушунчалык бир чети жомоктогудай да болуп кетти десем жаңылышпайм да. Потому что ошол жактан YouTube'дан эми көргөн нерсеңди качан болот, качан тиги жакындайм, качан жолугушуу деген бир ойлору эме кылат да, кишини алыстатат. Саман деле мындай Бакыт байке өзү айткандай, азыр 1000 жыл эмес, 1 жылда эле боло турган иштер бат эле болуп калат экен да. Мен үчүн ошондой болду. Сен жаңылышпайм. Сонун, керемет. Айым, суроолоруңар болсо Бакыт байкеге айткыла. Албетте, мени бир 6-7 жыл болуп калды го дейм, бир суроо бар да, ушул
мурдагы 15 республиканын СССР деген жазуусу менен биз чоңоюп болдук беле. Ошону мен бир аябай бир түш көрдүм эле да. Ушул 6-7 жыл мурдачы СССР кайра биригет го деген бир неме бар да менде. Сурообу? Көргөм да, түштөн аян көргөм да, өзү аян түштөрүм туура чыкчы да өзү. Азыр эми ушул суроону Бакыт байке көрүп атасыңар, Ооба, Бакыт байке жооп берип койсо. Бакыт байке, эмне деп комментарий бересиз? Толук мүмкүн. Бир эле ошол 15 республика эмес. Жалпы адамзаттын биригүүсү болгон жетет. Ошол жалпы адамзаттын ичинде бизге түшкөн аян боюнча бир 4 улуу державага түшүлөт да. Ошонун бири ошо Америка жак болот, бири Кытай болот, бир державасы Россия болот. Анан ушу Средин Азия баарын алып кеткен кыргыздар болот да. Ошентип 4 тарабынан улуу державалар болот да. Бирок биз билген аян боюнча эми бул аян да, убагында мен да муну башаатында эле мурун алгам. Ушулардын баары биригип туруп анан кийин Россия башкарат да. Анан бизде баягы чачалап эмчен Россия башкарат дегендей бир чылоо пайда болгон да. Эми ал убакта бул жаңы неме турчу болчу. Бирок ошондо эле бизге кайра түшүнүк келген. Жок. Бул адагы жанагы көрсөтүп берип, туудун башында божий депчи. Бул 4 неме бириккени менен баары бир башында ордо турасыңар силер депчи. Себептен кыргыздар турасыңар дегендейчи. Ошол нерсе кыласыңар. Себеби силер кичинекей элсиңер, ас элбиз да. Силер ушу жалпы адамзатка уютку болуп бере албайсыңар, күчүңөр жетпейт. Силер бир кичинекей бир чыныдагы же бир челекте уютку болсоңор, куттун Россия мисалы казан болот дегендейчи. Ошондо улам чоңойтуп уютулат го. Ошондой нерсе болот. Анан Россиядагы уюткандан кийин Россия жалпы адамзатына бул нерсени таанытат деген аян алганбыз да. Мына азыркы учурда эми өзүңөр көрсөңөр эле барып эле биригүүгө баратабыз. Баары биригет. Границалар бизге айтылган боюнча бир да граница жабык болбойт. Баары ачык болот да. Ондай виза бар эле, анан таможня бар эле дегендер баары жок болот да. Баары бир эл, бирдей болобуз да. Ушундай аян бар. Сон керемет аян. Шазат байке, сиз эмне айта турган акыркы кабарларыңыз барбы? Алтын Дорго оңой өтүүнүн жол жобосу барбы сизде? Мен эмнени айтайын, баягы жалаң эле бизде эмес. Интернет деген бар азыр дүйнөлүк масштабта ушул Алтын Доор жөнүндө, переход жөнүндө 4-5 жыштыктар жөнүндө, квантовый скачок ушулар жөнүндө көп эле кеп болуп калды. Кандай кылсаң деле бул нерсе тарап атат да. Ошондой иштерди көп өлкөлөрдүн жалаң эле бизде эмес, дүйнө жүзүндө ушундай процесс жүрүп атат, жаңыланууга. Анан ошол баягы бул жердин иши, кутурдун иши, ушул нерсени ушул элге жеткирүү, жолдорун айтып берүү, ошол кишилерге жардамдашып жайылтуу деп эсептейм. Анан колдон келген ишти жасап атабыз. Ошол кабарлар, информациялар түшүп калат. Ошол информациялардан бөлүшкүм келсе, ошо байке айткан эле ошо кечээки кабарлардан чек аралар ачылып атат. Аскер кийимдерин чечишип, аскердик кийим, аскери адамдар баары тең ушул жөн гражданский эмеге өтүп атышат. Жер өзүнчө өзгөрүп атат. Баардык нерсе өзгөрбөгөн нерсе калбай, ушундай процесстер мындай байкаган кишиде байкалып атат. Адамдардын арасында ошол ойгонуулар ар кандай немеде болуп атат.
психологдор ойготуп келген, жанагы жаңы специальный коуч дегендер жүрөт. Иши мындай нерсе көптөн бери эле болуп келатыптыр. Ошондуктан ушу жалпынын иши болуп келатат, ал тарап атат, анан баягы жыйынтыгы чыгат, анткени оюн кайда болсо жарык, ошо жарыкка умтулуп атышат, анан жарык көбөйүп, анан кийин келип жаткан энергияга айкалышкан адам саны көп болсо, анан ошол жакындоосу неме болот, убактысы келип калды, ошого айкалышып, ушундай бир илимдерди алып, ушундай бир салымыбызды кошуш керек. Мен ошол жалпыга кааларым ошол, жакшы кызыктуу убакта жашап атабыз деп айтат элем. Анткени ким эле ушу переходдо жашасын, бул керек болсо биздин бир бактыбыз болуш керек. Анда ошо переходдо жашап калып, ошого керек болсо өзүнүн салымын кошуп аткан нерсе абдан жакшы деп ойлойм. Ошо менин оюм ушул. Сон Шазат байке. Мен да уктум эле да, ушул өткөн убакытты биздин душалар, биздин жандар ушул убакытты тандап келген өзү депчи. Бул зрелый душалар депчи. Анткени ушул өткөн убакта кызмат көп болот, ошол кызмат кылуу үчүн келген жандар деп. Ооба, анткени эгер кызмат кылгысы келбесе, ушундай жерлерге тартылбайт эле да, ушул менен аралашып жүргөн адамдар эмне үчүн жан дүйнөнүн ушу суусундугун иштеп, ушундай жерлерге умтулуп, ушундай өзүнө окшогондор менен аралашып, анан ушундай эметип аткан жандар, ооба, ошону каалап келген, ушул кызматка макул болуп келген, анан ошол кызматын кылып жатышат. Керемет. Чоң ыраазычылык сизге. Бар болуңуз. Сүйүү, мээрим сизге. Рахмат.